Менин начальнигим ким? Аңгеме. Тура 10 жылдан кийин жүк ташуучу автобазадан чыгып, бөтөн жайга орношууга туура келди. Ар дайым үйдөн оолактап, алыс сапарга шашылып жүргөн жаным, эми айына 300 сомдон маяна таап бере турган көк кашка зилим менен коштошууга аргасыз болдум. Сөздүн того тер жерин айтканда, туугандар, аялым күн сайын сүйлөнө берип, жүрөгүмдүн үшүн алды. Элге окшоп, бир начальниктин эле жеңил машинасын иштесең болот го, деп кулак мээмди жеп, тынчымды алды. Акырында ач кулактан тынч кулак жүрөйүнчү деген бүтүмгө келип, автобазадан бошодум. Кадрлар бөлүмүнөн эмгек китепчемди алып чыккандан кийин, гаражга кире бериш жердеги ардак тактада көп жылдардан бери чапталып турган сүрөтүм менен армандуу коштоштум. Мына ошондо сүрөтүм: кетпей эле иштеп жүрө бербейсиңби? Сен кетсең менин акыбалым эмне болот? Дегендей капалуу тигилип тургансызды мага. Мен ичимди ит талагандай, көзүмдү чип жумуп, ары карай басып кете бердим. Жолдо келатып: анчалык нааразы болсоң үйгө барып, арызыңды аялыңа айткын, дедим сүрөтүмө. Антип-мынтип жүргөнүмчө арадан 15 күн өтүп кетти. Акырында Кудай жалгап, шаардагы чакан мекемелердин бирине араңдан зорго жумушка орноштум. Зыңкылдаган жапжаңы Волганын шофёру 3 эле ай иштеп, бул мекемеден чыгып кеткен экен. Анын эмне үчүн 3 эле ай иштеп кете бергенине кызыгып, бирөөдөн сураган жокмун. Машина эски десең андай эмес. Начальник да анчейин жаман киши эместей сыяктанат. Айран калдым. Начальнигимдин жашы 50дөн өтүп калган. Оозу оймоктой кичине, далысы кууш, ийрейген арык гана киши. Мага жасаган мамилеси да жылуу. Өзүн жөнөкөй алып жүргөн карапайым адам. Бирок туугандар мени эми эле аны менен үйүр алып калган убакта 3 уктаса түшкө кирбеген өзгөрүү болду. Кадырман начальнигимди башка жакка которуп жиберишип, анын ордуна түнт, адам менен ачылып жазылып сүйлөшүүнү каалабаган, кыйык, узун бойлуу дардайган киши келип олтурду. Эртең менен үйүнө келсем, саламымды дурусураак алиге албады. Машинанын арткы орундугуна чалкалай отуруп, кеттик деген таризде тамагын кырып, кызыктай жөтөлүп койду. Кечинде да жумуштан чыккандан кийин үн катпастан башын ийкемиш болуп, көөдөнүн өйдө көтөргөн бойдон короосуна кирип кетти. Күндөрдүн биринде жаңы начальнигим жумуштан кийин үйүнө эмес, бөтөн көчөдөгү үйлөрдүн бирине баштап келип, машинаны токтотту. Эшикте 3 сааттан ашуун күтүп отуруп, курсагым ачып кетти. Бир окумдан кийин ал жол боюндагы үйлөрдүн биринен керилип чыгып, машина тарапка басты. Кыязы бир аз кызып алган окшойт. Машинага отурар замат дайыма бүркөө жүрчү кабагы кокусу ачылып, күтүлбөгөн жерден бакылдап жиберсе болобу. Курсагым аябай ачкан экен, тамак бышканча күтүп калдым. Пай, аяшымдын тамагы аябай таттуу болгон экен. Колу гүл да. Тамак дегендин майын чыгара жасайт. Олтуруп туура кылып турмунбу? Ооба, дедим калп эле жылмайып. Абдан туура кылып турсуз. Начальнигим үйүнө жакындаганда мага дагы бир кызык нерсени айтты. Сен ничего окшойсуң? Болбосо мурдагы иш жайындагы өзүмдүн шофёрумду алып келейин дедим эле. Ал абдан шайыр, шустрый жигит. Бардыгы ишти айттырбастан туруп жасачу. Аялымды тим эле алаканын ала жеңеке деп жерге койчу эмес. Ну ладно, сен деле жаман шофёр окшобойсуң. Ишкоолук эле кылбасаң, баары жайында болот. Маянаң да көбөйөт. Калган каткан иштериң да орундалат. Эң негизгиси тил табышалы. Коронун тушуна келип токтор замат сырдалган темир дарбаза негедир катуу ачылып, ичкери жактан начальниктин аялы жулкунуп чыга калса болобу? Бул не деген издевательство? Эй калдар, мен саат 6-дан бери сени күтүп отурамын. Башкаларды адам ордуна ойлойсуңбу деги? Тынчтанчы кемпир, өкмөттүн иши сага боюнчукпу? Начальник кудум бирөө төбөсүнө муштап жиберчүдөй башын төмөн ийип, араң эле күңкүлдөдү. Өкмөттүн иши деп актанганын карасаңчы.
Saat 6'dan keyin iştegin dep eч kim заставить etpeyt, уктуңбу? А sen bolsa? Жаңжал көпкө созулган жок. Начальник машинадан түшүп, анын ордуна начальнигимдин начальниги отурду. Кел жерегин акмак десе. Кеттик инем, деди ал. Кудум менде да өчү бардай алая тиктеп. Каяка? Жашылча базарына. Менин туугандарымдын иштери чыгып калыптыр. Баятан бери машина керек деп телефон чалышып, аябай күтүштү байкуштарым. Зымырылып базарга жеттик. Жеңемдин туугандары базарга кире беришти. Чоң аялдамада биздин келишибизди чыдамсыздык менен күтүп отурушкан экен. Машина токтоор замат эки аял түйүндөрүн көтөрүнүп келип отурушту. Сүйлөгөн сөздөрүнө караганда, алар кимдир бирөөнүкүнө батага бармакчы болгон сыяктанат. Түнкү саат 12-ден өтүп калганда үйгө келсем, аялым эчак эле каалганы бекитип, чырактарды да өчүрүп жатып алыптыр. Уйку чынеме менен түн жарымда ажылдашпайынчы деген ойдо коронун ичине бийик дубалдан ашып түштүм. Айвандагы чыракты жарытпастан акырын ичкери кирип, чечинип жатып алдым. Эртеси жеңемдин буйругу боюнча эртең мененки саат 7-де туруп коrodон чыктым эле. Аялым артымдан чуркап келип, таң атпастан каяка жол алдың? Деди ачууланып. Начальнике, жооп бердим сузгана. Ай, 2 жумадан бери балаңды жуундура албай сени күтөм. Деги сен үй бүлөнү ойлойсуңбу? Ошол да кеппи. Коңшунун кызын деле чакырсаң, балаңа бир чөмүч суу куюп берет эле го. Чынбы? Жок, деги сен үйгө каралашасыңбы же? Өзүң тандаган иш эми өзүңө жакпай калдыбы? Эмне дейсиң? Мен мындай болорун билген эмесмин. Болбосо начальниктердин машиналарын эле айда деп 10 жылдык менетимди күйдүрүп, эми мунусун да. Ачууланган бойдон басып кетти. Начальник деген көбөйгөндө адам деген ушундай орто жолдо ара саткалап турбайбы? Анысын тыңшасам мунусу, мунусуна кулак салсам анысы төбөмө жаңгак чыгат. Менин курган башыма канча кожоюн пайда болгонун ойлосом, заманам тарып кетет. Saat 7'den 30 minut ötkөндө начальниктин короосунун алдында болдум. İçkeri жактан кызыл жагоо тагынган жаш кыз менен көкүлдөрүнө ак бантик пайлаган кичинекей наристе чуркап чыгышып, машинага отурушту. Мен дагы бирөө келер деген ойдо урулга өйбөктөп турдум эле. Артымдагы кыздын улуусу: "Эй, шофер, кеттик", деди, энесиндей буйруп. "Каяка?" Артыма кылчайып карадым. "А дегенде бул сиңдимди бакчага жеткирип, андан соң мени мектепке түшүрүп коесуз." Аларды жеткирип келсем, жеңем дарбазанын алдында ары бери басып, мени карап туруптур. "Аябай күттүрдүң го", деди ал. Анан артына кайрылып, дирилдеген ичке назик үн менен кыйкырды. "Ай, Айсалкын, Эмил, болгула тезирээк." Кабинага 3 адам отурду. Жеңем мектепке, келини Айсалкынды ооруканага, Эмилди окуу жайга жеткирип, эң акырында начальнигиме келдим. Ал экөөбүз ишканага саат 9:30 ченде жеттик. Бир аз тынып калдым го. Машинаны жууп тазалап коеюн деген ойдо эми эле бир чакка суу алганымды билем. Начальнигимдин катчысы капилет чакырып калды. "Шефке", деди ал сөмөйү менен арт жакка ишара кылып. Ошол замат колумду жууп начальнигиме кирип бардым. "Сен азыр жеңиңе жетип бара кой. Ал сени күтүп турат." Начальник кыска гана сүйлөп, алдындагы кагаздарга өңүлдү. Көп күндөн бери жуулбай кирдеп жаткан Волгамды катуу айдап, мектептин тушуна жеткенимде, жеңем колун алга сунуп, жолумду тороду. Машинаны жолдун четине чыгардым. "Эмне мынча кечиктиң?" кекетип сурады ал. "Же чоңуң бошотподубу?" "Жок", акырын үн каттым. "Чоңуңдан коркпо сен, кеттик." "Кайда?" "Душанбеге." Шаардан чыгып, Душанбе каяктасың деп жол алдым. 4 саат дегенде араңдан зорго жеттик. Жеңем кайсы бир ресторандан бир койдун этин бүтүн алды. Мен аны көтөрүп багажникке салып койдум. Анан борборду бир сыйра чарк айланган соң артка тарттык. Алыс жолдо арып чарчап, начальниктин үйүнө жеттик. Койдун этин мокок балта менен мүчөлөп, ашкана бөлмөдөгү муздаткычка жайгаштырдым. Иштин баары бүткөндөн кийин гана начальникке келдим. Начальнигим бечара көздөрү чанагынан чыгып кетчүдөй алаңдап күтүп отуруптур.
İşkananın darvazasынан girip motordu öçürбөстөн кайра чыгып кеттим. 1 saat ашуун шаар аралап начальниктин үйүнө келип токтодук. Ал дүкөндөгү бөлкө нандан жебейт экен. Дайыма базардагы колдо жасалган жумшак нандан жеп жүрүп, ошого биротоло көнүп алыптыр. Экөөбүз кайра базарга барып жумшак нан сатып алдык. Үйгө келген соң, эми барып тамактана берейинби десем, сен кийин деле шамшум этип аларсың деп койду. Аргаганча кабинада 2 саатча ысыкка какталып отурдум. Кыйладан кийин ал кара костюмун желбегей жамынып, көз айнегин тагынып чыкты. Оң жак эшикти ачып, ызаат менен күтүп алдым. Ишканага келерибиз менен чыдабастан ашканага жөнөдүм эле, жолумду тородал. Күтүп турасыңбы же? Деди ал эңилип жатып. Эмне эле? Кайра келериңде бир бөтөлкө коньяк ала келсеңчи. Акча жок болсо, сейфтен алып чыгып берейин. Мейли, акчаны кийин деле берерсиз, ала келемин, дедим. Курсагым ачканынан оорулуу ашказаным ийне менен сайгандай тызылдап. Кап, өчөшкөндөй бүгүн жаныма акча салып чыкпаганымды карачы. Болбосо ашканадан тамак ичкен соң коньягын сатып алып келмекмин. Эми үйгө баруудан бөтөн айла жок. Бирок негедир үйгө бутум тартпайт. Үйгө келсем аялым качан эле тамак ичип болуп, дасторконун жыйыштырып коюптур. Сыртынан караганда сиркеси суу көтөрбөй жинденип туруптур. Саатты карачы, канча болуптур? Бирден кечикпей обедке келемин дебедиң беле? Сени күтө берип. Мен эмне жаш балача көчөдө ойноп жүрүптүрмүнбү? Иш болгондон кийин кээде ушундайда болот го. Ага эмне мынча кейисиң? Айылымдын көңүлүн көтөрүү үчүн атайлап кошмат кылууга аракеттендим. Бүгүн биздин ишканага жогортон текшерүүчү келди. Начальнигим ошону менен башы маң болуп кечке жүрдү. Өзү да тамак ичкен жок, бечара. Эч нерсени билбеймен. Атүгүл билгим да келбейт. Обед есть обед. Мындан ары саат 1 болдубу? Жөө болсоң да үйгө жетип келгин. 130 сом маянаңдын жарымын ашканага төлөсөң, бала чаканы ким багат? Заманам тарып, өзүм ичим ачышты. Өзү таап орноштурган иш эми өзүнө жакпаганын карачы, деп жүрөгүм мыкчылып сумсая түштүм. Кантейин анда, өзүң айтчы, күнкеттим. Бул ишти да таштап, бөтөн жумушка орношоюмбу? Ия. Чык, андай маанисиз иштин кереги жок. Жок дегенде базарга барып майда чүйдө сатып келе албаган, өз убагында тамак ичирбеген, башкалардыкына окшоп бир пайда келтирбегенден кийин анын эмне зарылчылыгы бар? Иштен чык дедимби? Чыккын. Ушу бүгүндөн кечиктирбестен арызыңды жазгын. Кудай буйруган тамагын өз маалында ичпей, машинасын аяган кандай начальник экен ал? Үйүндөгү аялы да мага окшоп кан какшап жүргөн чыгар. Шорум куруп, тамакты иче албадым. Аялым менен ажылдашып отуруп, 1 сааттык убактымды бекерге өткөрүп жибердим. Болуптур, дедим калпеланы көчтөп. Чыксам чыгып кетейин. Бирок мага азыр 15 сом берип тургун. Эмне үчүн? Керек болуп калды. Эмнеге керек болуп калды? Начальнигим карыз сурады эле. Мен 15 сом түгүл 15 тыйын да бере албаймын. Барып ушинтип айт. Калпты сүйлөгөндү билбейсиңби? Аялым үйдө жок экен деген. Шылтоо толуп жатат. Аңкоо болсоң, бир отоло мойнуңа минип алат да ал. Сабырым сус тартып машинага олтурдум да ишкананы көздөй сыздым. Жолгата колдорум, жаактарым, буттарым калчылдап, эки бетим дандырга кызарган нандай ысып кете бердим. Кардым ачышып, башым айланып, көңүлүм айныды. Ишканага келсем начальник ыраңын куп-куу болуп күтүп отуруптур. Ой, шофер! Ал мени атымдан чакырбастан дайыма ушинтип атачу. Эч ким көрбөсүн, деди ал көздөрүн алайтып. Кагазга оролгонбу? Кечирес, алып келе албадым. Аялым экөөбүз бир аз айтышып калдык. Эки бетим оттой ысыды. Фу, чорт! Бийликти аялыңа берип коюп, эми селпегиңин карачы. Мококсуң, деди ал аргасы кууруган адамдай тызылдап. Оба, мен мококмун. Мени жумуштан бошотуңуз. Тажап бүттүм. Өзүмдүн автобазама барбасам болбойт экен. Эмнеге? Начальник аңкайып туруп калды. Аялымдын буйругу мына ушундайча, дедим жерге чырт түкүрүп ийип. Бечарам.
Saga men ele начальникпин desem, görse üýde dagı bir начальнигиң bar turbayby? Dep ayolu tigildi maga. Üçüncüsünde bilesizbi? Dedim kıcırım gelip. Jok. Üçüncüsü sizdin ayalıňyz. Anın jardamçysy, orunbasarlary bolsa, kızlarınız, gelininiz, tuğandarınız. Emi bildiňizbi? Начальник maga köpkö çeyin jaman tiktip turgan soň gödönün geri mıntı. Uşunday ekeniňdi murdele sezgenmin. Jaz arızыңdy.